тагдыры туурасында кеп кылган отурабыз. Анткени 5 майда Конституциянын жаңы редакциясына кол коюп жатып президент Садыр Жапаров мындан аркы башкаруу президенттик формага өткөндүгүн жана экономикалык багыттагы жасала турган иштерге басым жасаган, андан сырткары социалдык, маданий өңүттөгү маселелерди мындан ары кандай чечүү мүмкүнчүлүгү каралып аткандыгын камтыган кайрылуусун жолдогон. Мына ошол жерде экономикалык реформалар, экономиканы өнүктүрүү өңүтүндөгү кеп козголгон учурда 5 учурду белгилеп, анын 5-синде мамлекеттик активдерди колдонуунун натыйжалуулугун жогорулатуу зарылдыгын айткан жана мамлекеттик менчикке караганда жеке менчик кыйла натыйжалуу иштей ала тургандыгын, мамлекеттин колунда турган объектилерди жеке менчикке өткөрүү менен биз алардын ишинин мамлекетке алып келе турган салымын көбөйтүү мүмкүнчүлүгүн карап жаткандыгын белгилеген эле. Андан кийин ушул өңүттөгү талкуулар күч алды. Анын өңүтүндө бүгүнкү программанын алкагында дагы биз сөз кылган отурабыз. Студиябызда азыр Жогорку Кеңештин депутаты Төрөбаев Бакыт Эргешевич келип отурат. Ошондой эле экономика жана финансы министринин орун басары Бекболот Алиев мырза келди. Аз мүнөттөрдөн кийин экономика илимдеринин доктору Кубаныч Бегидинов ага кошулганы турат. Биз кеп өзөгүн баштаардан мурда ушул менчиктештирүү деген маселенин алкагына кайрылууга туура келет. Себеби 90-жылдары базар экономикасына өттүк дегенден кийин мамлекеттин карамагында турган мүлктөрдүн көбү, негизги бөлүгү ушул менчик колго өтүү аркылуу гана жашап кете алат деген саясат жүрүп келген. Бүгүн деле анын өңүтүндө бир топ талаштар бар. Эки негизги принципти белгилеп койсок болот. Бир жааты базар экономикасынын шартында Кыргыз Республикасында мамлекеттин карамагында турган жана мамлекеттин колдоосу менен иш алып барган, мамлекеттик макамдагы ишканалардын жок болгондугу максатка ылайык. Себеби бардык нерсе базардын эрежеси менен жүрүш керек деген кепти айтышат. Экинчи жагы болсо, мамлекет өзүнө киреше алып келе турган объектилерди сактап калганы туура. Мамлекет дагы өзүнүн мүмкүнчүлүгүн колдонуп, бюджетти толуктоонун кайсы бир жолдорун карай алат жана жөн эле мамлекеттик мүлк дегенге такап туруп, менчиктештирүү деген шылтоо менен бардыгын талатып жибербешибиз керек деген көз карашты кармангандар турат. Бирок азыр биз мындан аркы тагдырын кандай чечишибиз керек деген маселе боюнча президенттин мындан аркы өлкөнү өнүктүрүү программасындагы экономикалык блоктошун белгиленип атат. Бакыт Эргешевич, менчик колго толугу менен болбосо дагы негизинен өтүшү керек деп белгилеп атат мамлекеттик ишканалар. Колдоп атасызбы? Бул маселени мен 3-кө бөлөт элем. Стратегиялык объектилер бар. Бул мисалы Токтол ГЭС жана Распред компаниялар бар, темир жол, аэропорт Манас. Булар стратегиялык объекттер, булар сатылбаш керек. Ошого мен эгерде приватизацияга киргизебиз десе, мен ага каршымын. Экинчиси, бул мамлекеттин карамагында турган, бирок пайда алып келип аткан мекемелер, аларды өтө мындай кылдаттык мамиле менен жасап караш керек да. Мамлекетке эгерде жакшы пайда алып келип аткан болсо, салыктарын төлөп аткан болсо, аны приватизацияга бербеш керек деген ойдомун. Кийинки маселе, үчүнчүсү, бул таптакыр банкротко келген, пайдасы жок мекемелер бар. Аларды ал жерде дагы экиге бөлүш керек. Анткени пайдасы жок, бирок стратегиялык мааниге ээ болгон мекемелер бар. Мисалы Кыргыз Телеком мисалы дейли. Мисалы ошол Кыргыз Телеком мисалы. Ошол компаниялар мисалы бир ЧС болгондо, өзгөчө кырдаал болгондо, согуш болгондо, ошол компаниялар банкрот же убыткада жүргөн компаниялар, бирок бизде мамлекетке ал керек компаниялар да. Ошон үчүн бул жерде толук мындай азыркы маселе, бул приватизация маселени мындай итияттап караш керек да, аярылуу мамиле жасаш керек да. Ошон үчүн бул жерде аз өкмөттүн өкүлү турат бул жерде. Бул жерде ар бир мекемени бирден карап чыгыш керек. Ошон үчүн бул жерде позиция менде стратегиялык объекттерге сатканга каршы көрсөтөм. Банкротко учураган, бирок мамлекетке эч кандай пайдасы жок, бирок стратегиялык маани эмес, аларды бериш керек менчикке. Калган ошол мамлекеттин мүлкүндө болуп туруш керек деген ойдомун. Бекболот мырза, азыр ушундай кабыл алды бул билдирүүнү.
бардык мамлекеттин колунда турган же болбосо мамлекеттин үлүшү бар компаниялардын бардыгы башма баш сатылат экен деген да түшүнүк калыптанып калды окшойт да. Бактар Эргешевич белгилеген учурлар канчалык эске алынып атат, негизги саясат кайсы өңүттө жүрүп атат азыр? Бактар Эргешевич айтып кеткен маселелердин ошол факторлордун бардыгы эле толугу менен эске алынат. Туура айтып кетти, бул жерде ар бир мамлекеттик мүлккө, активке, ошо азыр эми эң негизги маселелер мамлекеттик ишканалар менен мамлекеттин үлүшү бар акционердик же чарбалык коомдор боюнча болуп атат. Бул жерде ар бир ишкананы чындыгында терең талдап, кылдатык менен карап келиш керек. Анан эң негизгиси ошол мамлекеттик ишканаларбы, компаниялар улуттук коопсуздукка же болбосо баягы коргонуу мүмкүнчүлүгүнө же башка коопсуздуктарды пайда кыла турган, ошол коопсуздуктарды камсыздай турган бир ишканалар болсо, бул эч качан баягы менчиктештирүүгө барбаш керек деген биз талапты биз деле ошол жол менен кетип атабыз. Экинчиси стратегиялык дегенде именно ошол коопсуздук жактан караш керек. Мисалы пайда алып келип аткан гана ишкананы сатыш керек, сатпаш керек деп биз айта албайбыз. Мамлекет мүмкүн болушунча экономикада баягы атаандаштык чөйрөдөн чыгып туруш керек да. Эгерде атаандаштык чөйрөдө ушундай окшош ишканалар көбүрөөк болсо, ал жерде мамлекеттин кийлигишкени, алар менен тең тайлашып, атаандаштык кылып жаңы бир компания түзүп алганы бул туура эмес көрүнүш болот базар экономикасында. Тоскоолдук жараткандай жагдай болот. Тоскоолдук жаратат, же болбосо мамлекет өзүнүн ишканасына көбүрөөк привилегия берет дегенде бир маселе жаратылышы мүмкүн. Ошондуктан талдоо болгондо атаандаштык жок, атаандаштык то есть бар жерлерге ишканалар болсо, андан дагы мамлекет менчиктештирүүгө барыш керек деп ойлоп атабыз. Анан дагы бир ошол эле тарапта мамлекеттик ишкана деген макам менен азыр бизде гана ошондой форма бар да, мамлекеттик ишкана деген. Мурдагы СССР мамлекеттеринен келген мамлекеттерде, андан кийинки мамлекеттерде ошол мамлекеттик ишкана деп коюп атабыз. Биз буларды дагы талдап туруп, натыйжасы жокторун менчиктештиришибиз керек. Окшош уставдык бир талаптары болсо, милдеттери болсо, аларды бири-бирине кошушубуз керек дагы. Үчүнчү этап менен мамлекеттик ишканалардын башкаруу системасын, башкаруу ыкмаларын өзгөртүүдө буларды биз акционировать этип, акционердик коомдорго айлантып, мамлекет ошол акционердик коомдо как акционер катары иштеп калыш керек деген мындай талдоо менен кетип атабыз. Ал эми акционердик коомдордо болсо, ал жерде акционердик коом болгондон кийин бул баягы ачык айкындыкты көрсөтөт, корпоративдик башкаруу системаларын киргизет. Акционердик коомдорду да ушундай эле талдоолор жүргүзүп, натыйжасы жок, же болбосо стратегиялык эмес, же бир атаандаштык конкуренттик чөйрөдө болгондорду менчиктештирүүгө бериш керек да. Калган мамлекетке керек деген акционердик коомдордо президенттин кайрылуусунда айтып кетип атат, мамлекеттик мүлк фонду жоюлуш керек дегенде, булардын башкаруу ыкмасын өзгөртүп, бир башкаруу компаниялар же холдингтерди түзүүгө барышыбыз керек деген бир жоопкерчиликтүү структурага өткөзүш керек. Кубаныч ага, биз сөз башында белгиледик, азыр эки жаатта талаш жүрүп атат. Бир тарабы мамлекет өзүнүн колунда жанагындай ишканаларды кармап турганы туура эмес базар экономикасынын шартында деген көз караш. Экинчиси болсо, эгерде мамлекет кайсы бир жагынан өзүнө пайда ала турган ишканалар болсо, менчиктештирүүнүн кереги жок деген талаш жүрүп атат. Сиздин көз карашыңыз кандай болуп атат? Жанагы президенттин билдирүүсүнөн кийинки позицияңыз? Менин оюмча абдан туура айтылып атат. Мисалы үчүн Мегакомду алалы, жамандыр жакшытыр 2 миллиард сом бюджетке акча берет жыл сайын да. Аны ар бир келген жетекчилер сатып алгысы келет. Акаевдин убагында да болгон, Бакиевдин убагында аракет кылды, Роза гана килгишкен жок, Сооронбай килгишкен жок, Атамбаевдин убагында да болду. Ошону эптеп сатып алып ээлеп калсак дегендер 2 көзү 4, жайнап 3-4 болгондор көп да. Ошондойлорду сатпай эле койсок, мамлекетте кала берсин. Чекеден болсо да мамлекет үчүн иштеп атат, прибыль алып келип атат. Мындай, как говорится, анын дагы мындай мааниси дагы чоң да. Ошол эле мисалы жанагы кыргыз телеком деп коелучу, бул дагы аябай стратегиялык сырьё деп коем, объект да. Биздин мына жогорку кеңештин баягы жетекчилеринин бири болуп жүргөн аксакалы жакшы айтып атат да бул жөндө да. Анан жанагы өкмөткө өткөрүп бергенде мындай кылса деп ойлойм да, менимче мындай конкретный иш кылыш үчүн. Президенттин айтканына тактап туруп эле азыр фонд имуществодан министрликтерге берсек.
чарбаладык. Мына бул бореки тяжелый промышленность, бул, допустим, легкий промышленность, бул деген перерабатывающий промышленность, бул болсо услуга тигиндей мындай деп белип, фонд имуществону жойсок да. Фонд имущество, Кудайга шүгүр, биздин биринчи буржуазияны формировать эткен ошонун блогу болчу да. Ал ишин бүттү. Ал себеби ал эмесин төлөп коюп атайын карабайт. Ишкан эмне болуп атат, өлүп атабы, өз-өзүн карабай эле, акчасын алды, болду берип койгон, ошол менен общий. Практически мындай иш боюнча контроль жок да. Акчасы бар дегенде болбосо. Ошон үчүн улуттук министрликте, мына министр, допустим, промышленности, сага бобурек ишканалар, сен конкретно иштесең деп. Себеби министрликте жаман айтабызбы, жакшы айтабызбы, баары бир адистер отурат. Жакшынакай ошол эки технологияны билген инженерлер, ошону кантип ичесек деген, ошол жердеги мындай квалифицированный бухгалтерлер, экономисттер баары карап алып туруп, анан ошол ишкананы карап чыкса да, ушул мамлекеттик кылып калтырып койгондо, эгер стратегиялык жана абдан туура айтып атасыңар, тиги стратегияга, безопасностька караганга ага жоломой жок, алар мамлекеттин колунда болсун да, коркунуч алып келбеш үчүн. А жота калгандарын карап көрүп, могулекин сатсак болот экен деп. Кээ бир ишканалар бар, жетекчилери эптеп, мамлекеттен ишин алып акырын эле элең салаң болуп иштеп жүрөт, анан күтүп жүрөт. Качан приватташтар кетсе, мен ушуну алып калсам кандай болот? Алсаң албай ошого бериш керек, иштетки, только уже по-новому иштеген. Баланчасын төлөп бересиң, мамлекетке сразу төлөбөсөң, жыл сайын төлөйсүң. Улуттук, конечно, сразу төлөп берсе, себеби быйылкы жылдын бюджети кыйын болот го. 20 миллиард бизде азыр дефицит болуп атат, туура, сонун менен. Ошолорду биз тактап алганга жакшы болот эле да. А калгандарын баарын ошо министрликте чечсе дейм да. Ошолор конкрет адистер, мына өкмөттүн мүчөлөрү барышат, парламенттен барышат, карап көрүп туруп, чыкылдатууну, комиссияны муну тездетсек. Сатчысын ошолор сатыш керек. Анан алар билет эле да. Сен адиста. Бөөрек биз муну башкарабыз, иштер министрликтин алдында, могу сата ал дегенге алардын мындай кишилер бизге караганда көзү ачык болот эле да. Менимче ошол мындай эффективный жол деп ойлойм да. Ошо уланды. Мисалы мен айтып берейин. Баягы азыр туура айтып кетти. Мүлк фонддун жоопкерчилиги жок. Булардын иш вазифасы эмнеде? Ушу мамлекеттик мекемеге совет директору шайлайт. Болду, ушу совет директору дайындайт, тиги генеральный директорун дайындайт. Болду, ушу мен эч кандай анын көрсөткүчтөрүн пайда алып келдиби, салыктар төлөдү карабайт. Мисалы, распред компанияларды айтып коелу. Восток электр, Жалал-Абад электр окшогондор. Минэнерго бар. Минэнерго ошолорду карайт, көзөмөлдөйт. Анын технический потерян, коммерческий потерян, дебиторский задолженность баардыгын көзөмөлдөйт. Ошол компанияларды Министерство энергетика карамаганда коюш керек. Койгондон кийин алар өзү дайындайт, өзүнүн показателин карайт, тигиндей мына жасайт да, бар жоктун баягы көзөмөлдөйт да. Мүлк фонддун эч кандай жоопкерчилиги жок. Ал ошол же совет директору дайындаганын Мүлк фондтиги дайындаган совет директору 20 миң сом алып коет. Ревизионный комиссиясы бар, ал дагы айлык алат. Кошумча нагрузка да, финансовый нагрузка. Бу бир. Экинчиси, мен да ушул тиги айтат элем, сатып атканда азайтып кетпеди, ар бир компанияларды карап чыгышык да. Биринчи кезекте биздин кыргыз мамлекетте иштеп аткан биздин кыргыз мамлекеттик ишмерлерге, ишкерлерге бериш керек да. Ошолорго биринчи кезекте аларга сунушташ керек. Туура. Чет мамлекеттин карабай эле арзан болобу, башкасы болобу, алар менен жакшынакай договор келишим түзүп, мына биз сага берип атабыз буну. Сен мына ошо атандыктыкта, бул жерде азыр рынокто ошо атандыктык бар, мына сага мүмкүнчүлүк берип атабыз. Сен ошо өнүктүр, бирок сен эгерде өнүктүрө албасаң, эгерде сен 5 жылда же 10 жылда мындай көрсөткүчтөргө чыга албасаң, анда биз сени кайра алып алабыз деген ошо келишимдер түзүш керек. Анан азыр мына биз тиги Америкага сатабыз, башка жака сатабыз, тиги сатабыз деп андай карабаш керек. Биринчи биздин жакшынакай ишкерлер бар, бай балдар бар. Россиядан келген биздин кыргыз балдар бар, ошолорго бериш керек ошолорго. Ар кимге талап тийбей, улуттук кызыкчылык табыш керек деген маселе. Анан азыр бир анализ барбы? Азыр мамлекеттин карамагында же болбосо мамлекеттин үлүшү болгон канча ишкананы силер тизмектеп турасыңар? Анан алардын канчасы кандай категорияга кирет? Азыркы күндө мамлекеттик ишкана деп биз 104 мамлекеттик ишкана бар. 65 чарбалык коомдор бар. Чарбалык коом дегенде анын ичинен 17си жоопкерчилиги чектелген коомдор, калганы ачык акционердик же жабык акционердик коомдор болот. Ал жерде мамлекеттин үлүшү 1-2% баштап 100%га чейинкилери бар. Ал эми мамлекеттик ишканада 100% бул мамлекет менчик ээси болуп эсептелет. Аны мен как раз азыр ушул жерде дагы бир комментарий берип коеюн дедим эле. Чындыгында мүлк фондун мындай сырттан алып эч кандай эч нерсеге жооп бербейт дегенден алыс болушубуз керек. 104 мамлекеттик ишкана бүт министрликтердин алдында. Алардын чарбалык иштерине дагы, алардын стратегияларына дагы, бюджетине дагы, структурасына дагы бардыгына министрликтер жооп берет.
ушул жерде биз министрликтердин жоопкерчилигин карасак болот. Канчалык деңгээлде 104 мамлекеттик ишкана натыйжалуу иштеп атат деп. 104 мамлекеттик ишкананын акыркы 4 жылдагы жыйынтыгын ала турган болсок, таза пайдасы 950 миллион 1 миллиарддын тегерегинде жүрөт. Андан тышкары булардын бир дагы мындай ачыктык, айкындык жок. Финансовый отчетность, учет деген жок. Мына мен 3,5 жыл өзүм мүлк фондунда иштеп келдим. Араңдан араң ушу зордуктап күчкө салып атып, ушу финансовый отчетностьту киргизип атабыз. Акционердик коомдор, алар министрликтердин алдында эмес, бирок акционердик коомдорго министрликтер стратегиялык отраслевой немелерин карайт. Акционердик коомдордон 48 болуп атабы, 65-тин 17-си жоопкерчилик чектелген коом болсо 48'din 30'u натыйжалуу иштейт. Ошо 30 акционердик коомдо 3,5 миллиарддан 5 миллиардга чейин таза пайда берип турат да. Мен бул жерде эмне дейм, бардык эле күнөөнү алып барып мүлк фондуна койбош керек. Бул жерде маселени экиге бөлүш керек. Чарбалык функциялар, стратегиялык функциялар депчи. Анан азыр эле мүлк фондун жоюп салып туруп министрликке берип койсок, биз жыргап кетебиз дегенден мен алысмын. Ошондуктан баягы талдоо жүргүзүп, ал жерде ошол ар бир министрликтерде эле катышыш керек. Талдоо жүргүзүп, ар бир ишканага өзүнчө бир анализ берип туруп, анан баягы категорияларга бөлүшүбүз керек да. Бул мамлекетке керек, кайсыл формада биз буну менен башкарабыз, бул мамлекетке азыр кереги жок экен, буну менчиктештиребиз, же болбосо башка бир башкаруу ыкмаларын табабыз деген категорияларга бөлүп алышыбыз керек. Мындай дагы жагдай болуп атат да, баягы 2010-жылдан кийин бир топ маселелер боюнча соттошуулар жүрдү, бир топ мамлекеттин менчигине алынды деген дагы объектилер бар да. Соода борборлорун көрдүк, Ысык көл облусунда эс алуу жайларын көрдүк. Алардын ушу мамлекетке өткөндөн кийинки кебетесин анализ кылгандардын баардыгы айтат да, мынакей жеке менчик колдо турганда кызыкчылыгы бар адамдар, бизнесмендер жанталашып иштеди, ошол жердин тиги кирешесин өстүрүп, болушунча рентабелдүү объектке айландырганга кызыктар эле. Мамлекеттин колуна өтөрү менен ал саануйдан башка ролду аткарбай калат бул объектилер дегенди айтат да. Жанагы кептин төркүнү ушунда жазат окшойт да. Мамлекеттик мүлк фонду ошол жерден да эмне болуп атат? Мурда кандай эле, азыр кандай болуп калды? Бул каякка барыш керек деген баягы стратегиялык багытын иштеп чыгып, эмне үчүн мындай болуп атат деп себептерин чече тургандай бир роль аткара алдыбы дегенге келгенде жанагы проблемалар келип чыгып атат. Ошон үчүн биз кандай кадамдарга барышыбыз керек, канчалык чечкиндүү болушубуз керек деген суроо турат окшойт ошол жерде. Кечирип коеюн багы. Биз жанагы буржуазный революция бизде жүрбөдү Советтер Союзунда. Биздин буржуазный революцияны ишке ашырыш үчүн бизге международный валютный фонд берген ошо болчу. Баарын бир фонд кочкулу, бүт мамлекеттик менчикти жекеге айландырыш керек деп. Ошол процессти баштады. Биздин президент отличник болчу. Синдром отличника болуп, бүт республикалардын алдында биз чыктык да, шугулда бар сатып атабыз, берип атабыз, эртең бул бюджетке берип атат, мындан тиги эртең түшпөй калса, эмнече ошентип тиги рынок өсөнүп кетет. Ошондо отуруп, жана биздин отуруп калганыбыздын бирден бир себеби ошол. Экинчиси биздин крупный заводдор бар болчу, мощный военно-промышленный комплекс, космический исследование. Анын баарысын место того, что тигиш айтып аткандай, жанагыда бир компания түшүп, ошол Россия менен, Украина менен, Казакстан ким менен байланышып акционерный компания түзөлү. Ушундай кылсак, бизге международный валютный фонд деп атат, бүт фонд имущества чесинде өтүлүп, фонд имущества берип койдук. Фонд имущества биздин Кыргызстандагы коррупциянын чоң атасы ошо болду. Атасы да ошо болду, энеси да болду. Ал жерде отуруп алып эле кимге кайсысын сатыш керек, ылайык ташып эле өздөрүнө чөнтөктөрүн алып, калганын минтип эле баарын сатты. Мүлктөрдү талабайга салып берди. Талабайга салмактуу жиндикана кылып койду. Эл түшүнбөй калды. Бул заводдун ээси болсо, анан бир күндө караса ээси алат, анан болду силердин тиги акчаңарды мен сатып алам деп эле жанагы чоң бул акчалар болду, дүңкүлүп отуруп калган ошонун болду да. Анан бүгүнкү күндө эми кечирип кой, сен жан келдиң, аяктан иштеп аткан, баягы паритет атканга чоң рахмат. Муну биз дагы ишенип коюп койсок, биз дагы 30 жылга барабыз. 30 жыл, 10 толоп жыл, аркайын сүйлөп, бир күн сүйлөп, улам бир жетекчи алмашкан сайын кайра баштап коюп отурабыз деп. Мына жерлерде 72.000 объектisi бар, мамлекетте деген. Клуб, ар кандай учреждениялар, жанагы эмелер тиги, абаргуу деп эле тигиндей эмелер. Ошолор жөнүнө жатат, уже темирлери талкаланып баратат. Аларды азыр биринчи ирет эчтекке карабай сатыш керек. Тиги киши айтып аткан жана 100 деп атпайсызбы, 104 деп аткан. Да, муну карап көрсө болот. Жана министерство кирди деген менен униформальный подход. Ал жана технология, мога жаңы технология киргизейин, могу жерге момундай жаңы продукцияны чыгарайын деген министрдин ага жоопкерчилиги да жок.
Ал жөнүнө слова говорим. Вот өкмөт давай чакыргыла, давай сен министрликке келгин деген формальный жумуштун баары формальный болуп атат. Эгер негизине келсек, ошол министрлик ошондой өндүрүштөрдүн же ишканалардын өнүгүү стратегиясын гана иштеп, саясатты жүргүзүүчү гана функцияны колдоно алыш керек да. Калганын Бүтүн эле бериш керек. Ошогочу министрликтин собственностундай кылып эле. Мына сен чечкин деп. Сен министрликте илгери Советтер Союзунда ар бир министр өзүнүн отурусунан жооп берчү эмес беле? А эмне үчүн бүгүнкү күндө жооп бербейт? Эмне кишилер аңгашып кетти, ошол кишилер иштеп атканда. Только биз эмесин функциясын алмаштырып койгонбузда анан жанагы чаржайт болуп калып аткан ошондон болуп атат да. максат эмне болуш керек? Өзү мүлк фонддун өзү негизги максаты болуш керек эле. Анда аягына чейин чыга албай коюшту. Бул мүлк фонд өзү негизи кийинки учурда чоң корпорацияга же холдингге айланыш керек эле. Эң күчтүү компаниялардын үстүнө, мисалы аэропорт, Манас, темир жол, тиги барго, телеком, ошол компанияларды бириктирип, ошонун үстүндө отуруп, ошонун үстүндө баягы корпоративный финансирование болот. Тиги ошо байланышта анан чоң бир корпорация болуп, анан кийин баягы мисалы Газпром, национальное достояние деп чыгып атпайбы? Ошондой сыяктуу мүлк фонд деген жок болуп, чоң корпорация чыгып, ошол биздин кыргыз мамлекеттин улуттук достояние деп чыгыш керек эле өзү максаты. Ага жетпей калды, анткени алар байкем айткандай, ошону сатыш керек, тиги сатыш керек, баягы совет директоровду, ал совет директоровду дайындаш үчүн резерв кадрды дайындайт. Ошол менен эле тиги ылдыйда жүрүп калышты. Майда маселе менен. Майда маселе менен. А өзү негизи стратегия ошол жака кетиш керек эле. Мына чоң корпорацияга айланыш керек. Ошол мүлк фонддун базасында 4 же 5 крупный корпорация чыгыш керек эле. Мына ошол болбой калды. Ири инвесторлорго кепилдик болуш керек эле деген сыяктуу. Ал кийин ал корпорациялар кийин баягы международный биржевый фонддорго чыгыш керек. Акциялар сатылыш керек. Акция сатылгандан кийин тиги келет эле, инвесторлор келет эле, акция сатылат эле. Вот ушундай идея болгондо өз негизи башында. Негизи ушундай менчиктештирүү же болбосо мамлекеттин колунда турган ишканаларды жеке колго өткөрүүнүн негизги максаты эмне болуш керек? Баягы ушу иштей албай калды, жарабай калды, ушундан кутулбасак болбой калды деген маселеге басым жасаш керекпи же? Азыр кеңешке мен толугу менен кошулуп кетем. Негизги максат ошондой болчу. Мүлктү, активтерди, мамлекеттин активтерин колдонууда бүт бардыгын алып келип туруп, аягында бир же бир нече, бир 3-4 чоң мындай холдинговый же корпорация түзүлө турган болсо, бул биздин экономиканын локомотиви болот болчу. Бирок болчу деп биз тарыхта айтпайлы, биз ошол задачаны, ошол максатты азыр коюп атабыз. Саясий эрк бар, кайрылууда коюлду. Ошол ар бир ишкананы талдап келип туруп, аягына келип мамлекетте калат деген ишканалардын базасында ушул корпорация, ушул холдингтерди түзүүгө кетип атабыз. Менчиктештирүүнүн эң негизги максаты эле эмне? Иштебей калды, же болбосо бир сатып бир бюджетке акча түшүрөбүз деген максат эмес. Эң негизги максаттардын бири жаңы башкаруу ыкмаларын алып кирүү, жаңы технологияларды алып кирүү, анан ошол ишкананы иштетип туруп натыйжалуулугун көтөрсөк, 20, 30, 50%га ошонун аркасынан тиешелүү түрдө төлөмдөр, тиешелүү жумушчу орундар түзүлдү деп. Анан азыр Бактыргечте жакшы сунуш айтып калдыңыз, аябай. Биз баягы менчиктештирүүдө бир эле критерий катары ушул канчалык көп акчага сатып алсак экен дегенди карабашыбыз керек. Негизгиси ошол биринчиден ата мекендик инвестор болсо, өзүбүздүн инвестор, эгерде анын тажрыйбасы жакшы компанияларды башкарып келген болсо, жакшы технологияларды алып келгенге мүмкүнчүлүгү болсо, биринчи илдет ошол жагына карашыбыз керек деген ойдобуз да. Мындай дагы маселени көтөрүп атышат азыр. Мына 5-6 чакырылыштын депутаты Жогорку кеңештен Исхак Масалиев биз азыр 90-жылдардагы менчиктештирилип кеткен объектилердин тагдыры эмне болгондугун анализ кылмайынча кийинки этапка өтпөшүбүз керек деген маселени коюп атат да. Биз кимдин колуна бердик, кайсы объектилерди бердик, алар эмне болду деген суроого эчтеге жооп жок. Керек болсо кээ бир килейген сиздер айтып аткан заводдорду талкалап четинен үй салып, кертип сатып үйдү дагы жоопкерчилик жок деген маселени коюп атат да. Мүмкүнбү ошол нерсени? Эми Исхак Самашевдин маселеси алында коркунучтуу жагын карап атат да. Азыр кимге дагы бере беребиз. Көбүнчө эл журт, мен мындай сиздерге айтып кетейин,
көбүнчө бүт баардык мүлк тиги мамлекетте турган мүлктүн баары сатылат деген түшүнүк болуп калыптыр. Ошондо түз Баары эле сатылат. Энергия компаниялар сатылат, аэропорт сатылат, темир жол баардыгы сатылат деген түшүнүк болуп калыптыр да. Ал сатылбайт деген кепилдик барбы анан? Бар. Эми бул жерде айтып атпайбы, тиги эгерде тиги стратегиялык объекттер аны закон менен, мыйзам менен ал корголгон. Анткени стратегиялык объектилер өзүнчө А, Б, С дегендер алардын категориялары бар да, ошол мыйзам менен бекитилген да. Бул жерде мындай башында да айтып кеттим го, мындай өтө ыйтыяттап менчиктештириш керек да, өтө ыйтыяттап. Анткени бизде Союз кезинде завод фабрикаларда тиги сатып берип, анан кийин ал завод фабрикалар кийин СССР мурда бир тиги аймак болгон да, базар аймагы. Ошондо тиги плановый экономика болгон. Алар баягы завод фабрикалар уже өзүнүн продукт сата албай калып, ушинтип тиги жабып кетишти да заводдор. Ошол жерде производствону, колхоз совхоздорду туура менчиктештирели деген сөз болчу да. Ошону айтты. Мына мисалы мен тажрыйбамды айтып коеюн. Мисалы мен мына жаңы ишкер болуп турганда ошол госимуш деп аталат эле мурда. Ошол хлеб завод аукцион коюлган экен. Мурда банкротко учурап, тигиндей мындай болуп коюлган экен да. А мен барып аукционго 3 лоттон аукцион акча төлөп, ал ушул хлеб заводду мен сатып алдым аукциондон. Сатып алгандан кийин карасам, бүт баягы менчик нан чыгара турган заводдор көбөйүп кеттир. А мен аябай өлөндүм. Эмне кылсам депчи. Ана ушул хлеб заводду мен перепрофилирование кылып, башка направление иштетип, мына бүгүнкү күндө ал иштеп атат. Ошон үчүн ошол керек эмес кайсы бир мекемелер балким менчикке бериш керек. Ал ушул тиги жеке адам ал өзү кийин ойлонуп перепрофилирование кылышы мүмкүн. Мисалы мына азыр бизде Кара-Балтада спирт завод бар. Ал кереги жок бүгүнкү күндө спирт завод. Балким ушул биз ушу жакшынакай ишкерлерге берсек, ал башка балким направлениеде иштеп кетет да. Ошол маселелер бар. Ошон үчүн ошол маселе мен айтканым бирден ар бир объектти карап чыгып, бул керекпи, керек эмеспи карап чыгып, эгерде керек эмес атаандаштыкка бүгүнкү күнгө ал чыдабайт бүгүнкү күндө, анткени жеке менчик заводдор иштеп атат. Анда сен бир башка перепрофиляция кылып, сен иштеп кеткин деп берсе, анда ошондо жакшы мындай нукта кетет деген ойдомун да. Жеке колго өткөндө баары ийкемдүүрөөк болот да. Ал жерде ыкчам түрдө иштерди алып барат. Бюджеттин акчаны карабайт, өзү инициатива көтөрүп алда көздөй басат да. Анын үстүнө мамлекеттин карамагында турганда кенеде бир чечимди кабыл алыш үчүн же болбосо бир нерсени экинчи орунга жылдырыш үчүн чечим керек, токтомдор керек. Ал ар бир мамлекеттик ишканада ар бир чечимди кабыл алуунун жол жоболору аябай мындай бюрократизация болгон да. Бир эле чечим сиз айткандай кабыл алыш үчүн бир нече адам менен макулдашыш керек, бир нече кат алыш керек, рухсат кагазын алыш керек. Ал эми жеке менчикте ар бир чечим тез, ыкчам кабыл алганга мүмкүнчүлүк берет. Анан азыр айтып кетти, элде коомчулукта действительно мамлекеттик мүлктүн баарын сатып берет экен деген бир ой, терс ой пикир пайда болуп калыптыр. Бул андай эмес. Мамлекеттик мүлктө биз азыр көбүнчө ишкана менен компаниялар жөнүндө сөз кылып атсак, андан башка да толгон токой имараттар, баягы кыймылдуу мүлктөр, башка мүлктөр бар. Булардын баардыгы көпчүлүгү мамлекеттик мекемелердин, мамлекеттик ведомстволордун функцияларын аткарууга кетет. Ошондуктан булар дагы сатууга барбайт. Андан тышкары социалдык объекттер, канча объекттер бар, мектептер, больницалар. Мамлекет эч качан мындай нерселерди да сатпайт да, мындай баягы коопсуздук, элдин коопсуздугун сактай турган мүлктөрдү албетте сактап калыш керек деген ойдомун да. Анан ошондуктан менчиктештирүү, баягы менчик башкаруу, мамлекеттик башкаруудан натыйжалуураак болот экен дегенди биз түшүнүшүбүз керек. Менчиктештирүүнүн алкагында башкарууну трансформация кылышыбыз керек дагы, барып баягы корпорацияларга өтүшүбүз керек деген түшүнүк болуш керек. Бул жерде баягы айрым маалыматтарда жүрөт. Сиздер айткандай акционерлик коомдорду түзүү же болбосо толугу менен жеке колго өткөрүү, болбосо баягы ишенимдүү башкарууну киргизүү деген формалар каралып атпайбы? Бирок биз баягы жалпы акыбалды карасак, мамлекеттин карамагында турган ишканалардын көпчүлүгү эми алсыз да. Көпчүлүгү баягы айрым эле учурда пландан тышкары бир 2 миллион, 3 миллион сом
ашык киреше таптык дегенибиз менен жалпы алганда базар экономикасынын шартында күрөшүүгө татыксыз жагдайда туруп атышат да. Ошон үчүн баягы биз мамлекет сунуштап аткан жанагындай башкаруунун ар кандай формасына жеке менчик баягы чөйрө активдүү катышыш үчүн эмнелер керек? Биринчи туура айтып атчы, жана стратегиялык стабилитет этип алгандай, калгандарын уялбай эле тездетип эле сатыш керек. Аны тантетип отурбай элечи. Мисалы бөлөк мамлекеттен бюджеттен алып атат акча. УБТК түшүп атат. Продукциясы анчалык, допустим, мындай безопасностька кереги жок мисалы. Аны ошол жерден сатыш керек. Мына стоимость мынча турат, кимге аласыңар деп, биринчи ошо коллектив, давай өзүңөр алганда жекеге алып иштеткиле деп. Кредит беребиз деп туруп. Кредит берип жардам берсе, тигил ошо личный интерес деген баягы кичинеме жанагы өзүмкүнө келгенде өгүздөй кара күчүм бар деп илгери колхоздун айтып калчу эмеспи, ошондой болуп калды. Ал кичине жанталашып иштейт да. Жолун иштейт. Жана бул киши айтып аткандай, мунусу өтпөй калса, зачем мындай жасабайынбы деп, мындай возможность бар да. Мамлекеттик кызматкерлерде андай жоопкерчилик жок болуп калчу да. Илгери компартиянын баарын кармап турчу, попробуй аткарбай көр планды. Жететеги жетпей көр деп. Сразу башыңды урап туруп ыргытып төлөбүн коюп койчу. Азыр андай жок болуп атпайбы? Тем более кадрлардын баарын эптеп келип ар кимибиз өзүбүздүн туугандарыбыз, өзүбүздүн жакындар, өзүбүздүн бирдеңкелер алып келип коюп коюп тура туруп, может быть, ушуну приватташтырган алып калабыз, анан иштетебиз деп күтүп аткан балдар көп. Бериш керек ошолорду карап отурбай. Давай алга иштеткиле деп. Муну эмне үчүн тездетиш керек? Ээн эркин. Ээн эркин эле, коркпой эле. Биринчиден өзүбүздүн кишилер, Кыргызстандын кишилери. Экинчиден алар бюджеттеги жана мурунку нагрузкадан чыгып кетет. Үчүнчүдөн аларга кредитти обеспечить койсок, ал жолун табат, иштеткенге мүмкүнчүлүк болот. Төртүнчүдөн биз да бошонобуз, алар да бошонот, эркиндикке чыгат. Ба күтүп жүргөн качан ушуну сатып алса бул зданияны ачкан көргөн, мен ичине боякка таңсып эле уруштурат элем, тиякка тимеле пивной бар жасайт, мынтет элем, ушунга телевизионду бир задача берип отурбай деп. У него совсем идея по-другому кетет да. Ошого жараша кадрлар алат, то есть оживление болот да. Биз кичине баягы башында жакшы сатып келдик, а башка задача анда мындай болчу. Кантип мамлекеттик менчикти жок кылыш керек. Задача номер 1 вот это был. Жана буржуазный революциялык. Мамлекеттик менчикти ачык эле жана Чубайевдерди окутуп алып, Америкадан окуткан. Ай, пока колуңарда турасыңар, бийликте турасыңар, болгон чоң байлыктарды алып каласың. Өмүр бою Рокфеллерге окшоп, Морганга окшоп бай болосуң. Укум тукумуң жашай берет. Калгандарын иштетип кое бер, калган сак иштейт. Практически бүгүн мына 7 миллиард киши жашайбыз, 1 миллиард кишиге, 6 миллиард кишиге кызмат кылабыз да. Акчасын алабыз, кредитин алабыз, ал бизге жумуш берип атат деп ойлойбуз. А самом деле бизди иштетип атат, ошого иштеп атабыз да. Билмеген менен өзүбүз ошонун кулу болуп атабыз. Буларга эркиндик берип койсок, булар жолун табат. Ошол жанагы жеке менчиктин смыслында, тем более азистерди берип, мындай конкурска коюп сатып даже мүмкүн. Давай, мына 3-4 турат кимиңер аласыңар, баштайсыңар деп. Абдан жакшы айтып атат, корпоративный, жок акционерный компания кылып деп. Может даже акционерный компания болсо, мамлекеттен кичинекей долясын да калтырып койчу болот. Биз бир нерсени түшүнбөйбүз, кечирип айтып кой, мен жанагы кимдерге көп айтып жүрөм, ошо жер боюнча иштеп жүргөндөр. Биздин акциябыз, допустим, бирөө эске түшүп атса, биздин жерибиз. Мисалы, анын алдында келбиз, мына биздин акциябыз, биз акча бербейбиз. 50% мен сен кошкун акчаңды. Ошондо совместилдейт да. Жанагы алайдагы багы кытайлыктар, помните, мен ушул жерден айттым эле багы, алтынды чыгарып атышат. Как будто Кытайдын жеринде чыгарып алтын чыгарып алып келет, анан тиги башкармаларга бирденке берип коет, онан налог төлөп атам дейт. Налогду төлөй бер, тиги Кытайга барып алып туруп. А бу жерде сен Кыргызстандын жерин ээлеп атпайсың, иштетип атпайсың. Ошонун жерин иштетип атпайсың деген нерсе да. Жана эч кандай ушундай эмеге салып, мүмкүн даже мамлекеттин кичинекей долярларын калтырып коюш керек. Абдан жакшы болот эле да. Канчалык эркин болуш керек? Мен билейин дегеним, баягы жеңилдетип эле эркин колго таратуу мүмкүнбү биздин шартта, же болбосо баягы көкбөрү салып, талапмайга салып жиберебиз деген коркунуч баары барбы? Ким көзөмөлдөп кандай шартта жүрүш керек бул иш? Биздин Кыргызстандын базары өтө кичинекей, өтө кичинекей. Эгерде биз мындай глобалдуу ойлонсок, мисалы бир азыр мамлекетке карамаганда мүлк бар. Территория же завод бески, мен билбейм кандай. Мисалы инвестор келди, биздин ата мекендик инвестор келди. Мисалы ошого инвесторго бекер берейлик. Бирок биз ЕАЭСтин базарында турабыз. Ошо условия коюш керек. Биз сага ошону бекер беребиз. Бирок сен ушул жерде завод же фабрика курасың, сенин продукцияң ошо ЕАЭСтин базарына кириш керек. Бул бизден сага жардам. Ошо кошумча байкем айткандай, кредит дагы бериш керек. Бесплатно, тиги проценти жок да суда берип коюш керек. Канча биз экспортты көбүрөөк кетсек, ушунча бизде доллар көп келет. Доллар көп келсе биздин курсубуз түшөт. Бүгүнкү күндө Улуттук банк эмне кылып атат? Бүгүнкү күндө Улуттук банк курсту көтөрүш үчүн өзүнүн сактап калган долларды берип атат, кийин
алтын сатылат, кайра сатат алтынды, долларды берип атат, ошентип курсу тиги кармап атат да. А мурда союз кезинде кандай болчу? Ар бир валюта биз мына ушул будай менен, тиги менен, эт менен деп подкрепленный деп рубльды ушунда кармачу да. Бүгүнкү күндө бизде подкрепление эмне бар? Сомго мындай подкрепление жок да, мындай караганда. Ошон үчүн ошол баягы сатып атканда, берип атканда менчикке ориентир биз ЕАЭСке ориентирге караш керек. ЕАЭС болобу же Европа, вообще негизи мындай глобалды караш керек да. Мына ошондо жөн эле берип коюш эмес. Байкем айтып кетти, балким ушул компанияда 10%, 20% ошол үлүшүн мамлекеттик үлүшү калып калсын балким. Биздин үлүшүбүз мына сага деп. Бирок биздин условия сен ошол рынокко чыгасың деп ошол условия коюшат. Мына ошондо бизде экономикабыз да өсөт. Биздин да жерибиз өзүбүздө калып атат дагы, мүлкүбүз дагы. И жумуш орундары түзүлөт да, мына ориентир кылыш керек да ушундай. Утуштуу жагдайлар көп. Кандай кылыш керек? Бир чети кызыктырыш да керек болуп атат, экинчи чети улуттук мамлекеттик кызыкчылыкта калыш керек болуп атат. Мени кубандырып турган нерсе мына бүгүнкү чогуу турган кесиптештеримдин бардыгы бир көз карашта эле кетип атабыз өзүбүзчө. Ошол эле нерсе эң негизгиси баягы башында айтып кеттим, максаты ошол компанияны саткандан же менчиктештирүүдө ушул мүмкүн болушунча канчалык көп акча алып алсам эле болду дегенден ошого турбашыбыз керек. Негизгиси ошол компания эртеңги күрсүгүнү жакшы өнүгүп, дүйнөлүк рыноктарды ээлей турган компания болуш керек. Тиешелүү түрдө мамлекет тарабынан ошондой шарттар коюлуш керек, жардамдар бериш керек. Мен буга толугу менен кошулам. Анан эң негизги нерсе дүйнөлүк тажрыйбада, менчиктештирүү тажрыйбаларында ийгиликтүү тажрыйбалар да болгон, ийгиликсиз да компаниялар болгон. Ошол жерди биз мындай талдап көрсөк, азыркы биздин маалга дагы, заманга да туура келе турган бул бардык жол жоболору, бардык процедуралары ачык айкын болуш керек да. Ачык айкын болгондо шартын көрүп, ачык айкындыкты көрүп, ошо келе турган инвестор болобу, келе турган башкаруучу болобу, мындай чындыгы, ниети менен ошол компанияны көтөрөм дегендер келет да. Анан эми жабып, процедураларын көрсөтпөй сата турган болсо, байкем айткандай, шептей эле ушул мүлктү алып калсам дегендер пайда болушу мүмкүн. Ошондуктан биз ойлоп атабыз, биринчиден ачык айкындуулук, анан баягы шарттарды туура кое турган болсок, сиз айткан баягындай жөн эле мындай базар болуп кетпейт дагы, өзүнө репутациясына баа берген, репутациясы жакшы гана башкаруучулар, инвесторлор келет деп ойлойбуз. Баягы төркүндө Бактыйыр Кечибиевич белгилегендей, бир чети шарт да кое билиш керек, экинчи чети алардын кызыктыра тургандай бир жеңилдиктер да болуш керек болуп атат да. Мисалы жана биз мисал келтирип аткан Мегаком компаниясынын тегерегиндеги чыр талаш тынбай эле келатат да. Азыр деле көзүн кызарткандар бар. Мурда буга чейин баягы саталы сатпайлы болуп талаш чыкканда айтышты эле да. Мына азыр биз сатып жиберсек 600 канча миллион долларлык болот экен. Эгерде дагы 3-4 жыл кечиксек, анда 200 миллионго, 100 канча миллион долларга түшүп кала турган кебетеде турат. Себеби мамлекеттин колунда турган бул машинаны биз ыкчам баягы өзгөртүп, жаңы технология менен камсыздап, акчаны ээн эркин колдонуп, ошол рынок шартында жашап кете тургандай ийкемди кыла албайт экенбиз дегенди белгилеп атышат да. Болбосо азыр мына байланыш технологиялары жаатында 4-5 поколениеге кетти, жакында 6-7-ге өткөн атат деген нерселер турат. Мына ушундай жерге келгенде дагы бир коркпой, чечкиндүү кадамдар да керек окшойт да. Биз мисалы азыр биз 2 миллиард сом алып атабыз деп аны карап отура бербей, эртең балким 20 миллиард ала тургандай деңгээлге чыгаруу мүмкүнчүлүгүн карашыбыз мүмкүнбү? Же баары бир сиз айтканыңыз телеком, Альфа Телеком сатайлыкпы? Жок, болжолду айтып атам да. Эми ал жерде, бул жерде мындай дагы бир жол глобальный караш керек. Бул биринчи стратегиялык объект. Экинчи бул социалдык объект. Ушул Мегаком башка компаниялар баасын көтөрбөш үчүн бул мындай атаандаштыкты кармап атат да. Эгерде баардыгы менчик болсо, анда каалагандай бааны коюп коет тарифтерди. Ошон үчүн биздин мамлекеттин ушу кармаган турган Альфа Телеком ал бааны кармап атат, башка компаниялар да бааны өстүрүп атат да. Ошол бул керек, социалдык жана стратегиялык бул керек. Эми ал жерде ушул тиги азыр баягы 5-чи, 6-чы, 7-чи поколение деп атпайсызбы? Ал жерде өзүнүн жетекчиден зависит этет.
эгер жетекчи өзү мындай инициатива көтөрүп, жаңылыктарды алып келип, жаңы технология алып келип, башка мамлекеттин тажрыйбасын алып келип колдонсо кетет. Ошон үчүн өкмөт да ошого талап коюш керек. Сен бул жылды бул жаңы технология алып келесиң. Сага 6-7 поколенияны сен ошол жылдарды жасаш керексиң деп тапшырма берсе, тапшырманы аткарбасаң жумуштан алыш керек. Сатпай турганда шарт түзүш керек дегенди. Мен ушуга кичине кошумчалап кетейинби? Ооба, Альфа Телеком боюнча сөз болуп калды. 2 миллиард деп атабыз таза пайдасын. 2 миллиард 2017-жыл болгон. Андан кийин азыр өзүнчө телекоммуникацион рынокто башка тенденция кетти. Бүт баягы үн менен байланышуулар азайып кетип туруп, азыр кескин түрдө алардын кирешелери азайып кеткен. Бүгүнкү күндө 500-700 миллиондун тегерегинде гана таза пайдага түшүп калды. Эми ушундай тез өнүгүп кетип аткан рынокто канчалык деңгээлде ошол биз компаниябызды баягы атаандаштык кылып ошол жерге кармай алабыз? Канчалык деңгээлде акча вкладывать этебиз ошол жерге кошумча баягы технологияларды алып келебиз деген да маселе бар да. Мен мисалы сиздер менен макулмун, Кыргыз Телекомду бул баягы коопсуздук, маалымат коопсуздугу тарабынан чындыгында сатпаш керек. Бүт магистралдык байланыш баягы немелери борборду кармап турат Кыргыз Телеком. Альфа Телеком бул атаандаштык чөйрөдө иштеп аткан неме. Bundan башка дагы бизде 2 компания барбы? Дагы көрүнсө башка компаниялар чыгышы мүмкүн да. Айтарым дегеним, ар бир компанияга талдоо жүргүзүлгөндө билинет да. Финанс экономика анализ сөзсүз керек да азыр жалпыланган. Жана ошон үчүн министрликке берип койсо, кайсы министерство башкарат? Министерство связи деп койчу, илгерки айтканда, ошонун ичиндеги. Ошолор текшерип чыкса билинет да. Дагы чынында мындай болбойт экен. Рядом Кытай, пожалуйста, бизге алышып кетет болгон жок. Уже 5-чини бүтүп 6-чыга кетип атат уже. Америка, Европа артта калып эметип аткан. Биз ушул эле технологияны алып келип киргизсек болот. Арзан кылып, кредиттий форма кылып деле киргизсе. Аны өкмөт жана абдан туура айтып атат. Өкмөт деп коелуйбу мамлекеттер. Задание бериши керек да конкретно. Ай, момун жасайсың быйыл деп. Эмне керек? Мисалы мамлекетте момун акча керек бекен да. Давай кредит. Жанагы Российский Совет Киргизский фонд тура. Момчасын сага беребиз 3 жылдык, 5 жылдык, канча жылдык срок менен. Момун алгандагы тетиги Кытайдан жаңы технологияларды киргизгил деп. Адисттерин алып келишти. То есть организовать этиш керек да. Биз такыр мындай эле бош коюп атабыз. Фондубузда болчу эле бош коюп атат да. Анан эч ким арага жанарала эптеп эле анан эле жанагы мындай өлдүм сөлдүм болуп оокат кылганын бир себеби ошондон келип чыгып атат да. Жана андан анализдик болсо эмчиндики түшүп кетип атат кредит. Мына ачык айтты. Бааны кармап турган Мегаком. Кой берсең, частниктер чокочу делает. Ар тарапты караш керек деген маселе. А ошону ким карайт? Жана адистер караш керек. 2013-жылы 60 тиын койгон эмне болду? Переворот болуп кетти. Мен көбүнчө социалдык жагын, элдин чөнтөгүн ойлоп атабыз да, ошол жагынан карап атабыз да. Ооба, балким 2 миллиарддан 587 миллионго түшүп калды. Бирок Мегакомдо абоненттер көп да, биздин бар элибиз да ошол. Ошол чөнтөгүн жагынан карадым да. Рахмат, ыраазычылык билдирем. Убактыбыз бүттү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Садыр Жапаровдун 5-май күнү Конституциянын жаңы редакциясына кол койгон күнү калкка жасаган кайрылуусунун ичиндеги ушул мамлекеттин колунда турган мүлктөрдү реструктуризациялап, жаңыча башкарууга өткөрүү механизмдерин киргизели деген сунушуна ылайык теманы козгодук. Албетте бардык эле мүлктөрдүн баарын таратып ийели, сатып ийели деген саясат жүргөн жок. Ошенткен күндө дагы ар бир объекттин тегерегинде өтө кылдат анализ болушу керек экендигин бүгүн биздин студиябыздын меймандары так белгилеп отурат. Мына ошол үчүн дагы биз 1 жылдык мөөнөт берилди го деп ойлойбуз. 1 жылдын ичинде кайсыл объекттер менчиктештирүүгө жатат, кайсынысы кандай формага өткөнгө ылайыктуу, кайсынысына мамлекет кандай жоопкерчилик менен мамиле кылат деген суроолорго так жооп алабыз деген ойдобуз. Саламат туруңуздар. Көңүл буруңуздар. 5 акын теледолбоору. Түрк маданияты эл аралык уюму Түрксой. Кыргыз Республикасынын улуттук жазуу